Bizde Kırgız мамлекеттин бөлүп чаруу саясаты жүрүп атат, чынын айтып келгендечи. Биз калыс ортодо турганда гана биз ийгиликке жетебиз. Мына мен тигил жакка барып, жер үй, токен тармагы жөнүндө, коррупция жөнүндө сүйлөйүн десем, аякта сөз берилбейт дейт. Такырчы. Коррупция деген эмне үчүн кумтөрдө, мынакей өзүңөр билгендей, 2 адам өлдү. Бүт Кыргыздын байлыгын мөңгүн үстүндө топурактар төгүп эритип, биздин экологияны да талкалап атат. Кен байлыктар талкалап атат. Мисалы үчүн мына жер үйдө 5 миллиард доллар алтын запасы бар. Кыргыз мамлекеттин үлүшү 0%. Биздин кен байлыктарды чет мамлекеттик аферист компаниялар талкалап кетет. Ага унчукпайбыз. Мына Чаткалда кытайлык компаниялар, Солтонсарда кытайлык компания. Эмне үчүн унчукпайбыз? Коррупция деген бардык тармактар, ошону биз калыс айтыш керек. Экинчиден, азыр маалыматтык согуш жүрүп атат. Кыргыздын кызыкчылыгын, Кыргыздын кен байлыгын, Кыргыздын бийлиги орносун десек эле, булар улутчулдар, булар фашисттер, булар мырыктар, булар айылдыктар деп бөлүү жарып саясат жүрүп атат. Мисалы үчүн мен Кыргызча уюм мүчөсү эмесмин, бирок мына биз Максат Казакбаев экөөбүз тарых музейине эме, сүрөт музейине барып болгон нерсени болгондой тартып кетсек, булар Кыргызчонун мүчөсү деп жалган маалымат таратып атат. Аяка мынакей Замир мырза официально айтып койдун, тиешеси жок. Жылаңач кыздарга эч кандай тиешеси жок. Бул жерде маалыматтык согуш тигилер тараптан дагы адилетсиз болуп атат. Бир улуттун маселесин көтөрөсүңбү? Бүттү. Сен улутчусуң, сен фашисттиң. Мындай калыс саясат бизге болбош керек. Керек эмес. Биз улуттук мекенчилик күчтөр, мен өзүм позициям ошондой. Мен ушул бойдон төрөлгөм, ушул идеологияны алып жүргөм, мен до конца алып жүрө берем мен. Маселе аны эмес. Маселе мынакей, биз канча жылдан бери улуттук идеологияны көтөрүп, Кыргыздын салты, наркын өмүр бою жайылып келем, мен жайылып берем. Мына 8 февралда биз улуттук мекенчилик күчтөр, саясий күчтөр менен бириктирип чоң элдик курултай өткөрөбүз. Ошол жака сен батышчыл дебей, сен чыгышчыл дебей, сен исламист дебей, бардык саясий коомдук күчтөрдү ошол курултайга чакырабыз. Биз тигилер чылап сөз бербей койбойбуз. Кел ошол либералдардын өкүлдөрү келип сүйлөсүн. Кандай көйгөйү бар, кандай маселеси бар, сүйлөсүн. Биз оппозиция деп аларга сөз бербейбиз. Аларга бийликтин өкүлүбүздүн бардыгына сөз беребиз. Калыс болуш керек. Качан гана бизде калыстык, адилеттүүлүк орногондо гана ишибиз ийгиликке чыгат. Анан бири-бирибизди бөлүп, сен улутчул, биз батышчыл, сен гей эмес деп, сен аялсың, аялдын укугу, эркектин укугу деп бускан болбойт. Конституцияда аял менен укуктун, эркектин укугу бирдей. Ал жөн эле шылтоо, аял сен аялсың, ана аялдын эркек. 16 бедесинде аял менен эркектин укугу бирдей. Аял укугуна качан күрөшөт? Качан аялдын укугу чектелген жерде. Кыргыз мамлекетинде конституцияда дагы, мыйзамдарда да аялдын укугу чектелген эмес. Экинчиден, Кыргызстандын конституциянын 35 беренесинде жазылып турат. Үй бүлө эркек менен аялдын ортосунда гана түзүлөт деп. Сүрөт музейине барсам аякта жүрөт, право на однополые браки дейт. Бул деген сөз антиконституционный призыв деп коет муну. Эркек менен эркек үйлөнсүн деген Кыргыздын конституциясында жок. Ушул сөздү айткан киши бул конституцияга каршы чакырык деп бааласа болот. Мына сүрөт музейинде ошол суроо белгиси менен илинип турду. Маселе биз ошондой нерселерди айтсак, каякта бир жылаңач аял деп бүт маалыматтык нерсени бар бузуп атат. Мен аз сүйлөгөндө контексттерин бузат да курат. Улутчулар коррупцияга каршы күрөштү колдошкон жок депчи. Биз маалыматтык согуштун курмандыгы болбошубуз керек. Ар бир адамдын өзүнүн ой жүгүртүүсү, өзүнүн иликтөөсү болуш керек. Ошол себептүү мен бардык тараптарды 8 февраль күнү улуттук мекенчилик күчтөрдүн курултайына чакырат элем. Ошол жакта ийри олтуруп түз кеңешип бир маселени чечейли. Бөлүп чаруу саясатына жол бербеш керек. Биз бир эле мисалы үчүн канча деген саясий куугунтуктар болуп атат. Ал жөнүндө да сөз болбойт. Ошондуктан биз бардык көйгөйдү Кыргызстанда маселелердин баарын калыс айтып чыгыш керек. Мисалы үчүн сөз эркиндигин айтты тура биз колдойбуз. Күрөшүп келгенбиз. Ошол үчүн мен камалып да чыккам. Атамбаевдин учурундачы. Мына азыр дагы кээ бир саясий куугунтуктар болуп атат. Ошолорго да биз жол бербеш керек. Ошол маселелердин бардык тараптар калыс адилет айтканда гана биз ошондо адилеттүүлүк орнойт. Анан бир эле
улуттук мекенчи күчтөр айткан позициянын баарын эле бир жаман булар улутчулдар деп шабап бир жактуу болгон менин оюмча туура эмес. Калыс болосуң баардык тарапта калыс бол. Тоо кен тармагында коррупция болуп атабы? Аны айт. Кумтөрдө коррупцияны аны айт. Жер үйдө коррупцияны аны айт. Саясий куугунтук болуп атабы? Аны айт. Сөз эркиндигине басым болуп атабы? Аны айт. Улуттук кызыкчылыкка каршы күрөшүп жүрүп атабы? Аны да айтыш керек. Анан өзүнө жаккан маселени айтып, улуттук мекенчи күчтөр бир маселени көтөрсө, аны токтотуп коюш менин оюмча туура эмес. Ошон үчүн мына кече деле азыр дагы ошондой авторитарлык режимге каршы биз улуттук мекенчилик күчтө конституциялык реформага барайлы. Элдик курултай институтун киргизейли деп атабыз. Тилекке каршы ал нерселер айтылбайт. Бирөөнү бирөө камалганда маселе чечилбейт да. Мисалы үчүн Бакиевди камады. Соттолуп качып жүрөт. Бирдек өзгөрдү система. Мына кече Атамбаев камалса эле бүт өзгөрүп кетет деген туурабы? Мына Атамбаев камалды. Бирдек өзгөрүп кетти система. Өзгөргөн жок. Мына кече Раушан мырзаны камап атат. Бирок ошо камаганды бирдек өзгөрүп кетеби? Андагы ошондуктан биз качан гана конституциялык реформага барып, элдин бийлигин орноткондо, качан гана бийлик эл алдында жооп бергенде, ошондо бизде чоң мамлекеттик өзгөрүүлөр болот. Качан гана элдин байлыгын элге бергенде, элдин кызыкчылыгына иштегенде, ошондо элдин жаны көксөө сунат. Биз лозунг элдин бийлиги элге, элдин байлыгы элге. Ушул маселелерди көтөрүш керек. Биз системдүү реформаларды, мамлекетти кантип өнүктүрөбүз, кантип бийликтин эл алдында жоопкерчилигин камсыз кылабыз, ошол маселелерди айтканда, ошондо идеянын тегизинде билиш керек. Бир адамды камалсын, бирөөнү куугунтук кылайлы десек, биз эч кандай бириге албайбыз. Идеянын негизинде биригиш керек.